Салам достор. Бул видеодо сиздер менен Зардалыга барабыз. Ооба, Зардалыга. Ошо макал бар го. Зарыл ишиң болбосо, Зардалыга эмне бар дегендей. Ошо Зардалыга барабыз бүгүн. Бирок эме максат менен, зарыл иш менен барабыз Зардалыга. Баткен омбусун бутка тургуза турган долбоорлордун бири болуп эсептелген Теке Секирик долбоору жөнүндө айтып берем сиздерге. Ал ушул Зардалы жакта болот да. Долбоордун айтып бериш үчүн, түшүндүрүш үчүн биринчи бир аз географияны айтып берейин. Мына Кожо Ашкан деген дарыя. Ушу мөңгүлөрдөн алат сууну. Анан Өзбекстанга агып кирип кетет. Биз бул суунун бир 10% эле пайдаланабыз. Калганын баары Өзбекстанга кирип кетет, 90%. Жайында суу кирген мезгилде бул суунун көлөмү 350-400 кубка чейин барат да, секундасына. 350-400 куб секунда деген бул өтө чоң көлөмдө, аябай чоң көлөмдөгү суу. Ошонун мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, биз бир азын эле пайдаланып атабыз да. Мына сары жерлерди мына көрүп атабыз бардыгыбыз. Мунун бардыгы суу жетпей кургак, кайракы жерлер. Биз ошо жерлерибизди иштетпей эле жатабыз да. Жайыт дейин десең, бул жакта чөп да өспөйт да. Оттоп жүргөн койлорду көрүп бооруң ооруйт. Кайсы чөптү жеп атат деп. Эми ушул эмени сары талааларды, кайракы жерлерди кантип иштетебиз деген долбоорго, долбоор бар. Суроого ушу долбоор жооп берет да. Мына бул Кожо Ашканды биз ушул эмелерге чыгарышыбыз керек деген ойду 2008-2010 жылдары Султанбай Айжигитов ошол убактагы Баткен облусунун губернатору айткан экен. Анан ошонун буйругу менен долбоор иштелип чыккан экен, Теке Секирик деген. Ошол Кожо Ашкан дарыясы мына могул жерден, кууш жерден өтөт да, аябай кууш жер. Анан ушул жерден сууну бууш керек. Мына сууну ушул жерден бууганда суунун деңгээли көтөрүлөт. Анан канал тартып, канал казып, тоону бойлото, кырды бойлото, могул жерге чейин алып барыш керек. Мына бул жерге чейин тунук суу, кан айылы ушул жерге жетет. Анан бул жерден ары туннель казыш керек. Газ айылына чыга турган. Газ айылынан чыккандан кийин дагы канал казып, анан бул ошо адырга, мына боз адырга чыгарабыз сууну. Ушул чыгат. Ооба, бул өтө чоң долбоор, бирок биз бул долбоорду ишке ашырсак 50 000 гектардан ашык жерге суу жетет да. Суу өзүнүн агымы менен эле барат. 50 000 гектар, элестетиңиздер. Долбоордун техникалык эмесин айтайын азыр, болжолдуу эсептегендеримди, менин эсептегендерим. Бул жерге дамба, плотина курулат, же ГЭС. Генератор жок деле дамба эме түшүрүп салса болот, бирок ГЭС курган дагы пайдалуураак да. 60 метр болжолдуу бийиктиги. Анан дамбанын, ошо плотинанын жону, кырынын узундугу 150 метр болот мындай. Ушуну тоскондо суунун деңгээли көтөрүлүп, мына каналга суу ага баштайт өзүндүгү менен. Мына газ айылынын деңгээли бир аз жогоруракта болуп атат да. Могул жерден, Кожо Ашкан өзүнүн агымы менен аккан жерден бир аз жогорураак болуп атат дагы. Экөө бирдей эле. Бирок суу бул жака агыш үчүн эме уровеньди көтөрүш керек да. Мында перепад түзүш керек могул жерден. Бул суу бир аз жогоруракта туруш керек болуп атат, ошон үчүн плотина керек. Анан могу каналдын узундугу болжолдуу менин эсептерим боюнча 18 километр. Бул туннелдин узундугу 8 километр. Анан бул жерден канал бул жака чейин 12 километр. Анан ошондо бул жака суу жетет, суу кенен болуп калат. Азыр анан бардык нерсенин баары каражатка такалып атат. Биз жакшылап ойлонолу туугандар, каяктан каражат алабыз бул долбоор үчүн? Эрте же кеч бул долбоорду ишке ашырышыбыз керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Менин каналыма жазылыңыздар. Ушундай долбоорлорду сиздер менен бөлүшүп турам, сиздер менен бирге талкуулайбыз.